Өтүп кеткен 2022 Элиза Абдимажит кызынын бөйрөгү кургап, кайрымдуу элдин жардамы менен чет өлкөгө боло турчу операцияга акча каражат чогултушкан. Ментип жаш эненин көзүнөн жашын сүрткөн кайрымдуу кыргыз эли кайдыгер карап турбастан керектелүүчү каражатты чогултуп, фонддун көзөмөлүндө инже жергесине барып, ийгиликтүү операция ментип жакшырып келген Элизанын бир туугандары жардам берген ар бир кыргыз элине ыраазычылыктарын билдиришип, атайын түлөө өткөзүштү. Урматтуу бу жерде отурган аталар, апалар, бир туугандар, эже карындаштар, баарыңыздардан Аллах ыраазы болгон болсун. Себеби бүгүнкү күндө бул жерде отурганыбыз өтө чоң, мындай сүйүнүчтө туруп атабыз. Анткени себеби Элиза карындашыбыздын жан дүйнөсүнө жакын адамдар отурат бул жерде. Аяган инсандар отурат. Бул жашоо аламда баарыбыз конок экенбиз. Бирок конок экенибизди билип, түшүнүп, Кудай берген ырыскыдан бөлүшүп, кимдир бирөөбүз кыйынчылыкка туш келип калсам, ушул жерде отурган бир туугандар баарыңыздардан Кудай ыраазы болсун. Себеби мындай учурларда көбүрөөк аралашып, мындай көп ойлор келет. Себеби Элиза менен энекенин ортосунда эне менен кыздын чоң коркунуч жашады. Бири-биринен ажырап калуу коркунучу туруп атты. Аты жаман бул оору бир үй бүлөнүн алы жетпеген оорулар экен. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз мамлекетибиздин алы жетпей аткан мындай учур сааттарда элдин, журттун ынтымагы мына азыркы биздин бүгүнкү отуруубузга чоң себеп болуп отурат. Бүгүнкү күндө бүт областтарды кыдырып, ушул кайрымдуу бол деген коомдук фонддун дагы негизделип калганынан дагы айткым келет сиздерге. Себеби 2016-жылы түптөлгөн. Бул фонддун максаты Кудай ыраазылыгын табуу, ал ыраазычылыкты эне таман астында деп пайгамбар алейхисалам айткан. Ошол сыяктуу биз энелерибизди көчөдө жанагындай ооруп калган балдарын, же жалгыз бою калып калган, кыйналып калган энелерге үй салып берүү биздин башкы максатыбыз болгон. Ошол максатыбыз менен бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагында башка улуттан, арабтан, түрктөрдөн, Кытайдан, башка орустардан акча карыз албай туруп, жардам сурабай туруп, кыргыздын уул кыздарынын атынан эле чогултуу ынтымак ашар жолу менен биз бүткүл Кыргызстан аймагында өкмөттөн да жардам албай туруп, биз 29 үй сала алдык. Кыргызстан аймагында бүгүн ошол энелер үйлөрүндө тынч, сарсана болбой жашап жатышат. Бул салынып аткан үйлөр сиздерге окшогон жакшы адамдардын жардамы менен. Себеби биз бул дүйнөдө конокпуз, аз күнчөлүк өмүрдө. Бирок биз өткөндөн кийин акыретте дагы биз үчүн азык керек экен. Ошол азыгыбыз болот. Экинчиден мына ден соолугунан жабыркагандар үчүн чет өлкөгө баруу жолдорун таппай, карайлап, ара жолдо алдангандар көп, алдагандар көп. Ошолорго алдатпай, мына ушундай энекебизди ыйлабаңыз. Мындай кыйынчылыктын аркасында Аллах Таала сөзсүз жакшылыгын берет деген жакшы сөзүбүз менен да дем күч берип, айрым учурларда адамдар жакшы сөзгө да муктаж болот экенбиз. Ошон үчүн ушундай учурда жакшы сөзүбүздү аябай, могу жерде отурган бир туугандар баарыңыздар чоң жардам бердиңиздер. Эжекемдин ушундай жакындары, элибиз, журтубуздун жардамы менен. Ошон үчүн мынакей Элизанын бүгүн балдары кашында ойноп турганын көрүп, жүрөк сүйүнүп турат. Себепкер болойлу. Ушундай бир туугандарыбызга бүгүн 200дөн ашуун адамдарга биз операциясына катыштым. Кашында туруп. Анткени себеби биз бул жер бетинден бир жер алыш, место алыш, участок алыш кымбат туруп атат бүгүн. Бирок биз билишибиз керек экен, адамдардын жүрөгүнөн, кичинекей жүрөктөн орун алуу, анын жүрөгүн, көңүлүн сүйүнтүү, бул жүрөктөн орун алуу андан да кымбат экен. Ошондуктан мен ушул убакыттан пайдаланып, бүтүндөй элиме, журтума аябай рахматымды айтам. Мекендештер, баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Мына азыр эжекебиздин жүрөгүндө тынчтык орноп, аз болсо да Кудайга шүгүр бүгүн мына минтип эл батасын алып, бүтүндөй элге рахмат айтып турган бүгүнкү күнгө жараткан жеткизгендигине чексиз шүгүр. Деги эле мен айткым келет. Алыста жүрөсүңөр, аман келгиле, элиңерге, журтуңарга, ата-эненин алдында, уул кыздарыңардын алдында аман эсен келишиңерди насип кылсын. Чет жакта жүрсөңөр да кайдыгер карабай кол сундуңар. Сунган колуңардын жыйынтыгы бүгүн көптөгөн, бир эле үй бүлөгө эмес, көптөгөн үй бүлөгө чоң жардам тийип келет. Биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп келген конокторубуз куш келипсиздер. Биринчиден баардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Сиздер бар экенсиздер, колдооңуздар менен биз мына кызымдын жашооуна жашоо кошуп, балдарынын маңдайына алып келип отурабыз. Биринчиден Азамат байке сизге чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер болбосоңуздар биз Индияны кайдан тапмакпыз? Сиздер себеп болуп,
кызымдын өмүрүнө өмүр коштуңуздар. Жакындары, туугандары, бардыгыңыздар куш келипсиздер. Чоң рахмат. Башымды таасим кылып рахмат айтам барыңыздар. Кудай буйрса ыйлабаңыз. Энелердин көз жашы кубанычка гана болсун, Кудай. Мындан бир нече ай мурун ментип жакшырып келем дегенди эстегенде көзүнөн жашы төгүлгөн Элиза жардам берген ар бир кыргыз элине башын ийип таазим этет. Алыскы Инжа жергесине фонддун ишмердүүлүгүн айтып, ооруп жүргөн бейтаптарга өзүнүн кеңешин берди. Если чынын айтканда биз башында Инжа жергесине чейин мен өзүм шок состояниеде болуп жүрүп, шок состояниеде эле кеткенбиз Индияга. Эмне болот, донор эмесин издегенде дагы аябайт. Биз ойлонуп, эмне болот, кандай болот деп бүт жогун ойлонуп, ошентип Азамат Байматовго жолугуп, Азамат Байматов менен жолугуп, сүйлөшүп, Индияны сунуштаганда Индияга барабыз деп уже семьябыз менен чечип, Индияга бармай болдук. Тияктан Индияга барганда жакшы бизди переводчиктер жакшы тосуп алып, жакшы эме кылышты. Отелге жайгаштырып, бүт жок нерсебизди алып келип беришип, бүт проблемаларыбызды чечип бератты. Индиянын врачтары күчтүү экен, жакшы карашты, Кудайга шүгүр. Ушинтип операция удачный болуп, мына балдарымдын жанына элиме өзүбүздүн жерге келип кубанып отурабыз. Азыр жакшы болуп, мен айтмакмын, менде болуп 2 почкасы отказ берип ооруган кишилерге биз Индия жергесине эртерээк барып, эртерээк көрүнсө, лечение менен да бүтүп калышы мүмкүн экен бул нерсе. Персатка почкасы жок эле. Бизден кичине өзүбүздүн мен барганда 11% экен почкаң иштегени, персатка кылабыз деп айтышты. Если 15% болсо лечение менен бүтмөк деп врачтар да эме болушту. Биз дагы кичине лечение болсо деп ниет кылдык эле. Бирок эми Кудайдын пешнесине жазган эмес экен. Чет өлкө десе биз да башында аябай кандай болот деп коркуп, өзүбүздү коркуп эме ойлогонбуз. Бирок баары жакшы тосуп алып, переводчиктер бүт объяснять этип, түшүндүрүп, ал жака корккондун кереги жок экен да. Лучше эрте барып, лечение менен бүтүп, жакшы болуп кеткен өзүбүзгө эле экен да булчу. Корккондун кереги жок экен. Чет өлкө десе бизде коркуп, эмне болуп кетет, алданып калсакчы деп ушинтип аябай ойлонобуз го. Антпей чыгынып эле барып, хотя бы көрүнүп келиш керек экен. Биринчиден ушул кыргыз элиме ыраазычылык айтмакмын. Ошолордун ичинен атама, апама бирөөнүн жанын алганда эсли чынында ооруда донор болуп бергенчи. Биз донор деп анан атам донор болом дегенде мен чынында ишенбей, атам кантип донор болот экен деп, эми өзүң донор болуп бериңиз деп айткандарына коркот экенсиң ал десенчи. Бирөөнүн жанын алгандагы бул бир орган, адамдын органын алыштагы бул эмеге билбейм, башкача да эми. Адам өзү чыгынып келип донор болуп берди. Донор болгонуна рахмат айтмакмын. Ыраазычылык айтмакмын. Апам 2 айдан бери больницадан карап, жакшы. Апама да ыраазычылык айтмакмын. Ошол кыргыз элиме сборго жардам берип, каждый бир сом кошкондоруна чоң рахмат, дуа кылгандарына. Ошонун ичинен Кайрымдуулук фонд Айсалкын эже, сизге, Азамат Байматов байкеге чоң рахмат айтмакмын. Актар, переводчик, Гуфран, Ажималь биз менен түндөп күндөп чогуу жүрүшүп, кайсы убакта чалсак келишип, проблемаларыбыз мындай болуп атат, тиги жок, бул десек таап келип берип, айтканыбызды алып келип, врачтарга алып киришип, бизди эч кандай кыйынчылыкта документ жагынан эчтемкеден кыйнашкан жок. Ошол переводчик балдарга да чоң рахмат айтмакмын. Биздин фондко кайрылган муктаж жарандарга биринчи кезекте керектелүүчү акча каражатты чогултуп, экинчи кезекте кыйноосуз чет өлкөгө баруу багытында жардам берип келет.